Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Мен бүгүн сиздерге аябай даамдуу бат жасалуучу завтрактын рецептин көрсөтөм. Анда эмесе менен чогулуңуздар. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Биз биринчи көк пиязды майда кылып тура алабыз. Эгерде сиздерге укроп же ашкөк зелендери жакса, анда аларды да кошсоңуздар болот. Анан помидорду майда кылып туурайбыз. Колбасаны дагы 4 бурчтук майдалап туурап алабыз, өзүңүздөр көрүп тургандай кылып. Болгарский перецти дагы биз майда кылып туурап алабыз. Сырды дагы теркадан чыгарып алдык. Мынакей бардык азыктарды туурап алдык. Эми идиш алып, ал идишке жумуртканы салып, сүттү куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин унду салып, жана туз, өсүмдүк майы, тууралган колбаса, пияз, помидор, болгарский перец салдым жана разрыхлитель. Бардыгын жакшылап аралаштырып, сковородкага кичине май куюп, бул башында эле куябыз. Ага камырды куюп бышыра баштайбыз. Жай отто, өтө жай эмес, орто отто бышырабыз. Жана үстү ушундай болуп катканда аны оодарып алабыз. Дагы 1 мүнөттөн кийин үстүнө теркадан чыгарылган сырды себип, жарымы менен үстүн жаап коебуз. Мына биздин завтрак дагы даяр. Ушинтип калгандарын да бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин завтрак дагы даяр. Аябай даамдуу, аябай бат жасалды. Достор, сиздер да жасап көрүңүздөр. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга карап, көбүрөөк көк чөп же көбүрөөк сыр кошсоңуздар болот. Достор, видеонун аягына чейин көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Комментарий күтүп калам. Жакшы калыңыздар.